болбосом деңиз Глаутурия женщин деген деңиздин түбүндө жашаган эң чоңу 5-10 сантиметрге чейинки жаныбар. Бул жаныбарлардын составында адамдын организмине керектүү бүт макро-микроэлементтер, витаминдер, углеводдор бардыгы ушул жаныбарларда бар. Мындайча айтканда, булардын клеткасы дейт, адамдын клетка тыканына окшош, идентичный дейт. Эми ушул эки жаныбардын алынган, сыгылган выжимкасы бүгүнкү күндө 300 орунду айыктырат экен деп атат. Алдыңыздарда биз ушул продукцияны алып ичүүдөн мурун бул продукция эмне кызмат аткарат? Морской еж, морской Глаутурия адамдын организминде биринчидей сөзсүз түрдө бардык адамдарды азыркы мезгилде кыйнап келаткан сердечно-сосудистый заболевания дейт. Демек, биздин адамдын организминдеги кан тамырларды бул дарылар жууп тазалайт. Эгерде биздин кан тамырыбызда дейт, застой болсо дейт, холестериндер толуп калса, кан тамырдын стенкасы кирдеп калса, кандын өткөрүүсү, айлануусу кыйындайт дейт. Демек, бул азыркы биздин дары морской еж, морской Глаутурия мына ушул кан тамырдын ичиндеги сосудтун ичиндеги холестерин, тромб, бляшкини жууп коет. Демек, бул эмне кылат? Жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Профилактика кылып ичип койсо, давление жок бизде, инсульт жок, инфаркт жок дейт, варикозное расширение вена жок дейт, сердечно-сосудистый заболеваниялар жок дейт. Демек, муну ар бир киши алдын ала ичип койсок дагы болот. Экинчи, сөзсүз түрдө биздин ичеге карын желудочно-кишечный тракт дейт. Адамдарда азыр абдан көп ичеге аш карын тамак сиңирүү системасы көбүрөөк кыйналган же болбосо ушуга адамдар муктаж. Мисалы, бул желудочно-кишечный трактты калыбына келтирет. Ашказанда гастриттерди жакшы кылат. Ичеге карында 12 ичеги, ичке ичеги, жоон ичегилердин язваларды айыктырат. Гастрит, язва, ошондой эле ичегиде дискинезия, тонкий кишечник, толстый кишечник, ичегенин ичиндеги тамак сиңирүүнү, сиңире албай аткан процесстердин бардыгын жөнгө салат. Ошон үчүн ар бир адам тамак сиңирүү системасын калыбына келтирүү үчүн, же болбосо алдын алуу үчүн керек бул витамин А. Үчүнчү, биздин организмибизде азыркы мезгилде аллергия деген оору аябай көп болуп атат. Муну медицинада дарылоо менен, күрөшүү менен алекпиз, бирок көп учурда муну эмне кылбайбыз, айыктыра албай келебиз. Бул дары аллергияны аябай жакшы айыктырат. Эмне үчүн аллергия? Кайсы оорулардан же кайсы органдардын негизинде келип чыгат? Көбүнчө аллергия почка менен печендин кыйналганынан, токсиндерди бөлүп чыгара албай калганынан биздин организмибизден сыртка берген реакциясы бул аллергия. Демек, витамин А азыркы күндө аллергияны аябай жакшы айыктырат. Андан кийин төртүнчү, көп жерде печень, боор. Витамин А составында именно боор оорусун айыктыруу үчүн боордун составындагы же болбосо боордогу майды, ожирение, жировой гепатоз дейт. Ошону жакшы кылат. Эмне үчүн жировой гепатозду тез эле жакшы кылып атат? Себеби биринчи сердечно-сосудистый системада холестерин, липид, майларды тазалайт дедик, а? Демек, холестерин, майлар тазаланса, боор өзүнөн өзү эмне болот? Оңоло баштайт. Ошондон сырткары гепатитке жакшы дейт. Гепатиттин түрлөрүнө жакшы деп атат. Демек, бул натуральный антибиотик, антивирусный, антибактериальный, антигрибковый действие. Ошон үчүн боор оорусундагы вирусный инфекцияны, гепатитти жакшы кылат. Недавно эми сирос печенди айыктырат деп жазып койсо, биз деген биринчи келгенде результат ала электе
ишенген эмеспиз. Бирок бүгүнкү күндө биз толук ишенебиз. Себеби сырыс печенден айыккан бизде результат бар. Индияга барып боорун алмаштырат деген жигитибиз жок. Наоборотунан боор восстановление, регенерация болуп Индияга барбай калды. Ошон үчүн боор оорусу үчүн абдан жакшы жардам берет. Кийинкиси мисалы дем алуу органдары, өпкө, легкий. Өпкө оорусунан воспалительный процесс, суук тигенге, пневмонияга, воспаленияга, өпкөнүн даже туберкулез оорусуна дейт, хронический бронхит, бронхиальный астмага аябай жакшы дейт. Мындан тоже бизде результат көп. Бронхиальный астмадан толук айыгып, баягы астмага чачкан ингаляторду пайдаланбай калгандарыбыз көп. Ошон үчүн биз өпкө оорусуна же болбосо дем алуу органдарына бул абдан жакшы жардам берет. Андан кийинкиси почка, бөйрөк. Демек адамдын организминде бөйрөк сөзсүз түрдө канды бизге тазалап берүү менен бөйрөк бул сердечно-сосудистый системага жооп берет деп коет. Бул витамин А, бөйрөктүн суук тигенин жакшы кылат, пиелонефритти айыктырат, бөйрөктөгү кумдарды, таштарды эриткенге аябай жакшы жардам берет. Ошон үчүн бөйрөк оорусуна ичүүгө же болбосо алдын алууга болот. 7-нчи кожа ооруларына дейт. Кожа ооруларынан мисалы бизден экзема аябай жакшы результат алды. Псориаз жакшы результаттарды алды. Демек, кожа оорулары биздеги жанагы антивирусный, антибактериальный, антигрибковый действия дегенде кожада кандай паразит болсо, ошол паразиттердин бардыгын бул тазалоо менен кожабызды калыбына келтирет. 8-нчи зрение үчүн аябай жакшы айыктырат дейт. Зрение деген бул көп учурда адамдардын көрүүсүн калыбына келтирүүдө бөйрөк печень оңолмойун зрение калыбына келиши кыйын деп коет. Бул жерде жана башында эле айтып кеттик, печенди эмне кылды? Калыбына келтирип атат, регенерация деп. Печендин акносу глаза дейт. Көздү, зренияны жакшы кылат. Катаракт, глаукома ооруларын жакшы айыктырат. Андан кийинки бөлүктө женский и мужской оорулар дейт. Эми бул оорулардын бардыгыбыз жакшы билебиз. Аялдардын женский оорусуна мастит, мастопатия, эрозия, миома, киста, поликистоз, эндометриоз ооруларын ушунчалык жакшы айыктырат. Ошондой эле мужчиналардын тоже простатит, аденома, импотенция, бесплодие ооруларына жакшы жардам берет. Бизден женский оорудан айыккан результат өтө көп. Бардыгыңыздар интернетти карап отурасыздар. Мындан бир 10-15 күн мурда маститти жазып чыкты. Эки көкүрөгүмдө тең кичинекей жумурткадай шишик бар эле. Витамин А-ны ичсем уже жок, рассосалась депчи. Демек, андан сырткары миоманы жазып атат. Большой размер миома операция кылалы десе, уже эмне болгон? Жок, рассосалась депчи. Ал эми менин өзүбүздүн ошол жердеги Бишкекте лечение кылып аткандар ушундай события болуп бир күнү лекция өтүп атканыбызда бизге Бакыт деген жигит келинчегин алып келген. Прямо больницадан. Ошол алып келгенде анын келинчеги яйцеклеткадан поликистоз и бир яйца киста жарылып кетип больницада жаткан. Срочно операция деп. Алып келгенде келинчеги 36 килограмм, аябай арык, ушунчалык да анемия. Анан биз Бакытка айтканбыз. Сен бийик алып келбей эле койсоң болмок десем, Бакыт айтат. Ишенбей атпайбы дейт. Көрдүңүздөрбү? Ушул дары, ушундай иш десем ишенбей атат. Ошон үчүн көрсүн деп алып келдим эле деп. Келинчеги алып кетип 6 күн, 7 күн больницада ичкен, андан больницадан чыгып кеткен. Анын поликистоз жок, жанагы жарылды деген кистаны операция кылган жок. Геминге офис ачты иштеп атат. Ну, ал келин азыркы күндө уже 3 ай боюнда бар.
Көрдүңүздөрбү? Эгерде ушул дары болбогондо ал операция кылган болсо, андан аркы кандай болот эле? Балалуу болмок түгүл, балким өзүнүн ден соолугу менен күрөшүп калат эле. Ошон үчүн бул жерге келгендердин баардыгы бул 300 орун айыптырат дедим. Мен арамдан зорго 9га жеттим. Көрдүңүздөрбү? Айтып бар. Дагы калганы канчасы 281 айтылбай калды. Ошон үчүн бул дары адамдын организми үчүн бүт минерал, азык заттарды, витаминдердин бардыгын берет. Сиздин клеткаңызга эмне керек болсо, обмен вещества, зат алмашууда, мына зат айланууда, ошонун бардыгын витамин А, Б'дан тапсак болот. Эми 10-чу Японияда эмне үчүн онкология жок? Шишик дейт. Бул деген онкология менен күрөшөт. Эмне үчүн? Кантип күрөшөт дейт. Мисалы, ар бир любой эле дейт, шишиктин сыртында дейт, фибрин деген зат, пигмент каптап турат дейт. Бул канды коюулатуучу пигмент болот. Азыркы витамин А, Б ошол эмени сыртты, шишиктин сыртындагы фибрин затын жок кылып жиберет дейт, эритип. Эми любой эле раковый клетканын ичиндегилер булар грибковый заболевание дейт, грибогорлар дейт. Биз башында айттык, антигрибковый действие деп, натуральный антибиотик. Демек, сырты, шишиктин сыртын, фибринди бузуп койсо, слизистый оболочкасын шишиктин ичиндеги грибокту жок кылып койсо, онкология жашайбы? Чоңой алабы? Чоңойбой да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыркы витамин А, Б дегенди бардыгы адамдар таптаза эле жүргөндө, оору элетте деле ичип койсоңуздар, азыркы мынау санап өткөндөр оорулардын бардыгын сиздерде алдын ала эмне кылып таштайт? Жок кылып коет. Эгерде сизде ушундайлардан бар болгон болсо, анда айыптырып лечение кылып коет. Демек, бүгүнкү күндөгү витамин А, Б биздин организмибизге керектүү азык зат. Деңиздин түбүндө мүмкүнчүлүк бардык адамдарда жок. Деңиздин түбүнөн барып, морской ёжду, морской главатурияны кармап, анан сыгып согун ичүү, ал эмес чоң эле балыкты тута албайбыз го, кармай албайбыз. Бүгүнкү күндө компаниянын атынан же компаниянын эсеби менен алдыңыздарга Япониянын деңизинин түбүндөгү адамга керектүү, пайдалуу 300 орунну айыктырган продукция алдыбызга келип калды. Эми ушуну да ичип айыгып албасак, анда өзүбүзгө чала. Туурабы туугандар? Демек, мына бул продукция 1000дин бири, кыргыздар ушинтип коет, 1000дин бири деп биздин организмибиз үчүн. Демек, сиздер бүгүн витамин А, Б менен тааныштыңыздар.